Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан бильярд клубунан 2006-жылы туулган кыздын денеси асынган абалда табылды. Бул тууралуу Ош ШИБинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга кечээ 16 майга караган түнү маалымат келип түшкөн. Жерине барган тергөө тобу асынып алган кыз Кара Суу районунун тургуну экендигин аныкташты. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Милиция бильярд клубу учурда ремонт иштерине байланыштуу жабык экендигин айтып, ага чейин кыз ошол жерде иштегендигин билдирди. Ошондой эле ал жакындарына жашоонун кызыгы жок экендигин да айтып жүргөндүгү кошумчаланды. Ал эми өлүмүнүн табык себептери тергөөдөн кийин маалым болот. Кытай аба аркылуу Палестинага жардам берди. Палестинага жардам берген үчүн Кытайды мактайлыбы же уйгурларды кыйнап жатат деп жамандайлыбы? Өз оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Москванын миграциялык борбору Сахаровада кезекте турган чет элдик улгайган жаран каза болду. Бул тууралуу көөлөргө шилтеме берүү менен Осторожно новости билдирди. Кырсык 15-май күнү түштөн кийин болгон. Окуянын көөлөрү журналисттерге ошол күнү имараттын жанына көп эл чогулганын айтышкан. Жумуш башталган 3 саат өткөндөн кийин адамдар кезекте тургандардын кыйкырыктарын угушкан. Келгендердин экөө ооруп эс үчүн жоготкон. Бир канча убакыттан кийин тез жардам келип, бирок кычкылдектин жетишсиздигинен бир улгайган мигрант каза болду. Анын жеке маалыматы ачыкталган эмес. Анын кайсы өлкөдөн келгени да белгисиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Алмаз Акунжанович, ушу эл менен шайлоочулар менен жолугуп келгенде бир канча көйгөй маселелер айтылып кетти, бирок бүгүнкү күндө өтө орчундуу маселелердин бири бул суу маселеси. Анан могу күндүн тез арада катуу ысып кеткенин негизинде аба ырайдын тез ушундай өзгөрүшүндө суулардын тартыш болуп, анан кийин дыйкандар кыйналып турган учур экен да. Көптөгөн эгиндери чыкпай калды. Күздүктөр, жазында сепкен арпа будайлары бүгүнкү күндө чыкпай, дыйкандарыбыз бир аз кыйналып турган учуру болуп атат. Мен ойлойм, ушуга бир мамлекет тараптан бир комиссия түзүлүп, ошо дыйкандарга жардам берүү негизинде бир иш чаралар жүргүзсө деген ойдомун да. Муну ушу барганда дыйкандарыбыз өтө кайгыруу негизинде кайрылды да. Баягы эми күзүндө кандай жан багабыз, эмне кылабыз деген ой пикирде турушат экен. Эми мунун баардыгы ошол аба ырайынын кесепетинен болуп атат, тез өзгөрүшүнөн. Анан дагы ошого байланыштуу Алмаз Акунжанович, күндүн тез ысыгынын негизинде чегиртке деген нерселер, жаныбарлар пайда болуп, бүгүнкү күндө ошо чыгып калган эгиндерди азыр ошол саранчак жеп баштаган учур болуп атат да. Мына ошондой оперативдүү бир тез иш чараларды жүргүзбөсө бир аз кыйын болуп калат. Азыр эгилген эгиндердин баардыгында, мисалы будай айрыкча беделерди жеп баштап турган учур экен. Мисалы Талас облусунда ушундай учурлар катталып атат. Эми муну кандай кылыш керек? Ошо тийиштүү мамлекеттик органдар барып жеринен ошолорду дары чачып, аларды бир аз токтотуу, жок кылуу иретинде иш чаралар жүргүзбөсө, анда бир аз ушул эккен эгиндеринен дыйкандарыбыз дагы ажырап калса, дагы кыйынчылыкка туулат да. Мына ушундай иш чараларды тезирээк жүргүзүп, дыйкандар менен барып жолугуп, эмне көйгөй маселе болуп атат жеринен чечпесе, быйылкы жылы кургакчылык жыл болуп, будайлардын мына күзүндө боло турган эгиндердин кымбатташы көрүнө эле турат. Алмаз Акунжанович, ошону бүгүнкү күндөн алдын ала эле өкмөтүбүз иш кылбаса кийин кеч болуп калат го. Айрыкча мына мен ойлойм, будай, беде, арпалардын кымбатташы бул күзүндө көрүнө эле турат. Ошого бир алдын ала иш чара жүргүзбөсө, азыркыдан баштап кийин кеч болуп калат го деген ойдомда. Ушуну бир эске алып жеткирип койсоңуз өкмөткө. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Тастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөс лом күстүк оорусунан төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым
кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Мен şu адамдарга түшүнбөйм да, ушунчалык караңгуу дейм адамдар. Карагылачы. Ушундай кооз жерге мындай мусорларды ташташып, эме вообще баягындай кылып салышкан да. Карагылачы, таптаза жерде муну терип чыгып азыр салып коебуз. Ал жактарга да ушу мусорларды ташап, эс алгандан кийин мусорларын жыйнап кетиш керек да. Муну кутуча койбой эле коюш керек өзү негизи мындайгачы. Акылын карагыла. Асел Багышева жашоодо ар адамдын эверести, бийиктиги ар башка. Бүгүн Манас эл аралык аэропортунда дүйнөдөгү эң бийик чокуну 8848 метр бийиктиктеги Эверестти багынткан алгачкы кыргызстандык аял, көрүнүктүү альпинист Асел Багышбаеваны салтанаттуу тосуп алуу иш-чарасы болуп өттү. Ошол жердеги айчүрөк болобу, ошонун сапаттарынын баары бириктелип, ушул кишиде чагылдырып калды да эмнегедир. Анан мен таң калганым дагы ушул бизде кыргыздын эң сапаттуу, эң ошол элүү, ошол учурда эң күчтүү сапаттарынын баары Асияда чагылдырып, анан ушул чемпион менимче Кудайдын буйругу. Бүгүнкү учурда биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков бул багыттагы багытты моралдык жактан, материалдык жактан колдоо көрсөтүп, дайым колдоп келет. Мамлекетте тарабындагы спортту колдоо чоң максат деп деле Эверестти мен өзүм үчүн эч качан чечкен эмесмин да, негизи элечи. Бирок 23-жылы базовый лагердин астына барып, тиги Эвересттин астына барып, ошондо көргөндөн кийин ойлоп койгом ичименчи, чыга алат экенмин менчи, менин күчүм жетет экен депчи. Анткени сыноонун баары 8000ден баштап өйдө башталат да. Анан кийин ойлогом да, менин организм кандай ушу туруштук бере алат депчи. Анан ошондо бир кичинекей бир мындай пайда болуп калган да. Анан кийин 24-жылы күзүндө кадыр сунуш кылды. Мындай эмоциональный эчтеке деле жок да, жумуш, негизи эле жумуш. Анткени 8000де кенен баса албайсың, аба жетпейт. Анан кийин уже түшкөндөн кийин түшүнүп атасың да, мына ушу дүйнө жүзүнүн эң бийик чокусуна чыгып келдим депчи. Ошондо анан кийин толкунданып, ошондо анан кийин мындай болдум да. Ага чейин чисто работа. Эми биринчи болгон жол ачып бердим деп айтсам болот. Бирок ар бир адамдын өзүнүн бийиктиги да, правильно да. Мен үчүн бул Эверест болду. Мен үчүн негизи эле менин балдарым, менин бийиктигим негизи элечи. Анан кийин не только надо ограничиваться Эверестом, не только надо стремиться к лучшему, к высокому, к неизведанному. У каждого своя вершина. Бардык Кыргызстандын аялдарын колдойм, айымдарын колдойм. Мырзаларга айтым көрө, жаныңарда отурган апаңарды, эжеңерди
кызыңарды чекесинен сүйүп, колуңардан бары келет. Силер жеңишке татыксыңар деп. Эвересттин бир өзгөчөлүгү бар. Эверестте ушу сезондо 1 или 2-3 эле күн жанакы аба ырайы шарт берет да. Ушу биз орусча айткандай погодное окно 2-3 жолу эле чыгат да. Ошон үчүн погодное окно ошо жанакы 11 майда болду. Экинчи погодное окно азыр 19 майда ачылган да. Ушу 11 майга үлгүрөм деп Асель айым абдан тез, абдан бат чыгып келди да. Ошо жанагы 54 сааттын ичинде негизги лагерден баштап чокусуна 54 сааттын ичинде чыгып келди. Бу деген эми айымдардын дүйнөдө альпинист айымдардын арасында бу деген абдан жакшы чоң результат деп саналат. Азыр эки жаат болуп бөлүнүп алып туруп, эркектер мындай, кыздар мындай деген бизде абдан жат көрүнүштөр келип атат. Анан биз ошол бул долбоордун негизги максаттарынын бири бул аял эте бул эне, аял эте бул сенин апа, аял бул кызың, аял бул эжең, карындашың. Анан эң негизгиси аял киши баатыр төрөйт. Аял киши баатырды тарбиялайт. Анан кайсы көңүлү сынган, зордук көргөн аялдан биз улутту кантип жакшы улутка жете алабыз. Ошон үчүн биз бул долбоордун эң негизги максаты, миссиясы ошол биз айткыбыз келген коомго. Ошол кайсы бир деңгээлде ишке ашып атат буюрса. Кандай болду? Канча каражат кетти? Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Эверест бул абдан чоң каражатты талап кылат. $50,000 ары кете берет. Чек жок. $150,000 да бар, $200,000 баргандар бар, 30-дай, 40-дай коштоочу алып алгандар бар. Эми бул биз үчүн ушул абдан маанилүү тарыхый долбоорду колдоп берди. НС компаниясына абдан ыраазыбыз. Патриотично внутри это было вот настолько, действительно. Спасибо всем огромное за поддержку, за теплые слова. Он воплотил жизнь, лелеял, вынес. Спасибо тебе за большое сердце, за уважение к женщинам.